Балыкчы шаарындагы Ысык көл индустриалдык педагогикалык колледжи чет тили автоунааларда жүк ташууну башкаруу, мейманкана ишкердиги, программалык камсыздоо жана башка адистиктер боюнча окутат. Мында мектеп бүтүрүүчүлөрүнө кесипти туура тандоого багыт берүү максатында ачык эшиктер күнү 2022 иш-чарасы салтанаттуу түрдө белгиленди. Ушу бизде колледждин эмгек жааматы көптөн бери аракеттенип жасап келаткан иштерин дагы жыйынтык алып, буюрса бүгүн үзүрүн көрүп отурабыз. Айта кетсем, ушу индустриал колледждин бир корпусун толугу менен заманбап ушу окуучуларга ыңгайлуу шарттары менен бардык шарттары менен окуганга ылайыктуу кылып жасап келатышат. Көп окуучулар келип, ушул жерден тартыктуу билим алып, жашоодо өздөрүнүн жолун таап кеткенге бир мүмкүнчүлүк түзүлөт деген ишеничтемин. Ачык эшиктин алкагында окуу жай тууралуу кыскача маалымат берилип, адистиктер боюнча презентация көрсөтүлдү. Ошондой эле студенттер тарабынан даярдалган концерттик программа тартууланды. Саамалыктын жүрүшүндө келечекте өз ишин мыкты билген адистер чыгып, мамлекеттин өнүгүүсүнө салым кошууларына тилектештигин билдиришти. Экинчи этажда заманбап кабинеттерибиз, электрондук панелдер, магниттик доскалар, стулдар, студенттердин жашоосу үчүн, эс алуусу үчүн атайын бөлмөлөр менен камсыз болду. Мен деген бул техникумду такыр билчү эмесмин. Бүгүн келип тааныштым. Условиясы аябай жакшы экен, жатаканасы аябай жаңы салыныптыр, окуган жерлери аябай сонун экен. Жаңы мындай доскалар бар экен, башка жерлерде жолтурбаган. Компьютерный класстарда союнкен, окуган жерлери условиясы жакшы экен, мага жакты аябай. Мен өзүм деген программистке тапшыргым келген. Жана биякта программисттин немелерин бишектин издейин деген мен. Бирок деген мен биякта келип көргөндө бияктын условиясы жакшы экен, жана биякта программисттин аябай жакшы окутат экен. Ысык көл индустриалдык колледжи Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин алдында ишке ашырылып жаткан инклюзивдүү өсүү үчүн көндүмдөр долбоору менен иш алып барып, Азия өнүктүрүү банкы тарабынан $1 миллион өлчөмүндөгү каражат менен каржыланган. Анын негизинде окуу жай толук реконструкциядан өтүп, материалдык техникалык базасы жаңыланган. Алдыда мейманканаларда жана туристтик комплекстерде тейлөөнү уюштуруу адистиги боюнча окутуу үчүн өзүнүн окуу өндүрүштүк комплексин ишке киргизүү алдында турат. Мында бардык шарттар бар, 110 орундуу жатаканада каралган. Азыркы тапта окуу жайга үгүттөө иштери жакынкы Тоң, Ысык көл, Кочкор, Жумгал райондорунда кызуу жүрүүдө. Айнура Достукбекова, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары.